Инвестициялар министринин мурдагы орун басары менен Маек Россияга каршы санкциялар алдында Кыргызстан абалдан кантип чыгат? Россиябы же батышпы? Кыргызстанда тандоо абдан кыйын болду. Бир жагынан Россия Федерациясы колдоо жана лоялдуулук талап кылса, экинчи жагынан Кыргыз Республикасы Россия тарапта болсо, батыш өлкөлөрүнүн катал кесепеттерине дуушар болот. Бүгүнкү күндө өлкөбүз экономикалык жактан Россияга өтө көз каранды. 1 миллион мигрант жыл сайын 2,5 миллиард доллар жөнөтүп турат. 100% газ жана мунай продуктыларына көз каранды. Россия Федерациясына текстиль жана жашылча жемиш экспортунан критикалык көз каранды. Бул бизге кандай таасир этет? Корутунду чыгарууга али эрте, бирок менин байкоолорум төмөндөгүдөй. Доллар бекемделе берет. Логика жөнөкөй. Мигранттардын акча которуулары бир топ азаят. Текстиль кыскарат. Улуттук банк интервенцияларга резервтерди коротууну улантуудан коркуп, кырдаалды кое берет. Сырттан алынган кредиттер ички дүң продукциянын 100%-на жеткендиктен андан ары алуу кооптуу. Жарандардын сатып алуу жөнөмдүүлүгү төмөндөйт. Анткени айлык акы жана башка кирешелер сомдун деңгээлинде кала берет. Бирок дээрлик бардыгынын баасы көтөрүлө баштайт. Анткени экономикабыз өз алдынча көп өндүрбөйт. Баарын сырттан алып келип доллар төлөйбүз. Мигранттардын агылып келүүсүнүн жана Россия Федерациясы менен сооданын кыскарышынан курулуш материалдарына баалардын өсүшүнөн улам курулуш сектору жаңы мейкиндикке суроо талаптын кескин начарлашына дуушар болот. Курулуш компаниялары турак жайдын баасын көтөрүүгө аргасыз барышат, бирок керектөөчүлөр азая берет. Текстиль бир эле учурда эки хитке ээ болушу мүмкүн. Сом менен тигүү наркынын өсүшү, анткени кездемелерди жана аксессуарларды импорттоо долларга барабар. Ошол эле учурда биздин продукция Россия Федерациясында рубльдин баасы менен сатылып жатат. Кошумчалай кетсек, Россиядагы керектөөчүлөр экономиканын начарлашынан улам биринчи кезекте кийимге акча үнөмдөй башташат. Эмне кылуу керек? Мамлекетке кайтарылыгыс төмөндөө тенденциясын көтөрүүгө жардам бере турган бирден бир нерсе бул алтынды эффективдүү сатуу, сууну эффективдүү сатуу. Бюджетти жана ишкерлерди колдоо үчүн жаңы суверендүү кредиттер зарыл. Экинчи жагынан ишкерлер өздөрүнүн бардык ишмердүүлүгү доллар жана евро менен төлөөгө даяр болгон өлкөлөргө экспорттоого багытталышы керектигин түшүнө башташат. Улуттук банк сомдун курсун кое берүү үчүн эң сонун шылтоо тапты. Биз үчүн айтуу канчалык азаптуу жана оор болсо да жасалма түрдө күчтүү. Улуттук валюта экономиканын келечектеги өсүшүн, элдин жыргалчылыгын уурдоого барабар. Булак Арыва Кежи. Экономика министринин мурунку орун басары Элдар Абакиров менен Маек. Кризис убагында шок болуп турган элге кандай кеңеш берер элең? Бул кырдаалдан кантип өтөбүз? Кризис болору анык болуп калды. Новосибирскийге барып келген тааныш адамымда жаңылыктарын айтып бөлүштү. Карточкалар иштебейт, эл кадимкидей кыйналып калыптыр дейт. Өнүгүүгө умтулуу жок, тескерисинен кетип кантип жашайбыз деген суроо пайда болду. Тилекке каршыбы же тагдырбы айтор миллион адам ошол жакта жашайт. Товарлар жылына ошол жака экспорттолот. Былтыр 400 миллион долларга жакын товар экспорттолгон. Соода экономикалык байланыштар өтө тыгыз. Экономиканын 60-70% Россияга байланган. Демек биз дагы бул кризистен өтөбүз. 1-2 айдан кийин кыйынчылык күчүнө кирет. Ар бир кыргызстандык аны сезет. Кризис — это возможность деп орустар айткандай. Бул убактыда колдонуш керек. Ал үчүн көз караштарды өзгөртүү шарт. Кризис деген өзгөрүү деген сөз. Мындай шартта эмне өзгөрүп, кайсыл жагы өзгөргөн жок. Зыян алып келбеген нерсе ошол бойдон кала берсин. Ал эми зыян алып келе турган нерселерди өзгөртүш керек. Диверсификация деген сөз бар. Туристтерди көбөйтүү шарт. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун коркпой эле бир фонд ачып баштай бериш керек. Мигранттарды башка өлкөлөргө жөнөтүү боюнча тынбай келишим түзүү зарыл. Түштүк Корея, Германия, Туркия, Япония, Бириккен Араб Эмираттары жана башка өлкөлөргө жиберүүгө аракет кылуу зарыл. Медиа институттардын санын көбөйтүп, Баткенге, Таласка, Нарынга, Караколго ачып, пакистандыктар келип окуп турса, ар бир шаарга жылына 100-150 миллион долларга чейин акча тартат. Миңдеген жумуш орундарын түзөт. Криптовалютаны мыйзамдаштырып, эркин режимге өткөрүп койсо болот. IT хубтарды ачуу зарыл.
Кыскасы көптөгөн иштерди тез аткарсак, узак мөөнөттө өнүгүүгө, өбөлгө түзүлөт, ылдый түшөбүз. Бирок кайра чыгып кеткенге кандай иштерди аткарабыз? Күнү-түнү бул тууралуу ойлонум. Аткаруу бүгүнкү талап. Өкмөт бюрократия кылбаш керек дебей, аткаралы деген принцип менен ыкчам кыймылдагандары оң.